Азыркы заманда билим эң биринчи орунда турат. Бизде бүгүн конокто мен электроадис компаниясынын негиздөөчүсү Адамбек Нематбай экөөбүз конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Биринчиден чакырганыңар үчүн рахмат. Жакшы келип алдык. Эң сонун келиңиз анда эң алгач эле элибиз менен амандашып алсаңыз. Аузубиллахи минаш шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу ушул 7 канал телеканалынын көрүүчүлөрү. Эң сонун сизди дагы бир куттуу студиябыздан көрүп жаткандыгыбызга өтө кубанычтабыз. Анан дароо эле маегибизди баштасак, электроадис окуу борборунун негиздөөчүсү экенсиз. Бул эмне себептен мындай окуу атайын ачылып калды? Кандай багытта иш алып барасыздар? Кененирээк айтып берсеңиз. Негизи бул электроадис биздин бир проекттердин бирөөсү. Бизде бир 10дон ашык проектибиз бар азыр. Муну ачкандагы максат биз ушул бир окуучубузга бир проект алып беришибиз керек болду. Анткени мен өзүм бизнес тренермин, өзүңүздөр билгендей. Ушул жакта биз адамдарды наставничество кылабыз. Наставничество кылган мезгилде аны сөз түрдө биз ага бир проектти берип үйрөтпөсөк үйрөтө албайбыз. Анткени бизнесте 95% практика. 5% теория. Паланча мындай деп айткан деп айтабыз дагы, калганын процессте көргөзөсүң. Балага 100 жолу банкрот болду соң деп айтсаң деле түшүнбөйт. Андан көргөн бир жолу банкрот кылып ийсең, ал өмүр бою эсте калат. Бир-эки жолу арыз жазып, бир-эки жолу коркутуп койгондон кийин ал өмүр бою эсте калат. Ошон үчүн ар бир бала келгенде биз ушул бир проектти беребиз. Анын ошонун үстүндө үркүндөтүп, проект да өнүгөт, бала да өнүгөт. Ушундай бир тестовый проекттердин бирөөсү болчу бул. Менин бир өткөндөгү окуучум бар, Мавланов Асан деп, өзү азыр ушул Оштогу филиалыбызда бир иштер чыгып, документ иштери чыгып кетип ушул жактан келе албай калды. Бүгүн чогуу келмекпиз өзү. Анан ошол жигит экөөбүз могу проектти баштадык. Баштаганыбызга мындан 1,5-2 жыл болоюн деп калды. Жаңы баштаганда бир кичинекей кабинеттен баштаганбыз. Мен айткам, бизнес баштоодо такыр акчанын кереги жок. Нолдон баштаса болот десек, ой, канча нолдон болсун деп башташкан. Мен ошол жигитке башта айткам, иним, эгерде мен айткандай кылсаң, бир учур келет, сен ай сайын жок дегенде $1 миллион сомдон жогору таап баштайсың. Сен ай сайын $10,000 машинаны алып баштайсың десек, агай үчүн ай сайын матиз кылсак болобу деп күлчү эле. Азыр биз 2 жылдагы пландаган иштерибизди 1 жылда натыйжасын чыгардык. Эмнеге анткени биз тест проект чыгарганда эле спрос аябай көп болду. Натыйжада чоң вложенияларды кылдык дагы, инвесторлорду тарттык. Натыйжада Кыргызстандагы номер 1 бир кесиптик лицейге айландык почта. Азыр бизде 5-6 кесип бар. Биринчиси бытовой техниканы үйрөтөбүз. Бүт үй керектөөчү тиричиликтер ушул фенден баштап аристон, холодильникке чейин үйрөтөбүз. Экинчиси биз жанагындай электриктерди үйрөтөбүз. Азыр трансформатордон кирген токтон баштап этажга чейин бүт бардыгын текшере турган электриктерибиз бар. Андан кийин автоэлектриктерибиз бар. Автоэлектрикте дагы 2-3 даражабыз бар. ЭБУ деп коет, жана машинанын компьютер жагын түшүнбөйт да бизде бүгүн. Ошолорду дагы үйрөтө турган бир деңгээлге чыкканбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда номер 1 автоэлектриктерди, номер 1 электриктерди чыгара алып атабыз. Эмнеге анткени биз чыгарып атабыз уже. Эмнеге анткени азыр кайсыл бир компанияга барба, бир үйдү ремонт кылган чакырба, сен менен договор кылганы бир орус улутундагы жигит келет да. Здравствуйте, вот посмотрите, у нас наша компания вот так деп келет. Договорду кыласың, былчыган акчаны төлөйсүң. Төлөп бүтүп туруп, эртеси күнү мастерлер келгенде карасаң, биздин кыргыздын жигиттери келет. Сен ага 3 күнүнө бир 300 000 сом төлөп бересиң, кыргыз жигиттер келип сен бир 3 моо жумушка канча төлөйт десең, ой байка 10 000 сом төлөйт дейт да. То есть жумушту кылган кыргыздын жигиттери ал эми ошол компанияны түзгөн башка улуттун адамдары. Анан мен дайыма сурайм, эмнеге силер өзүңөр ачкан жоксуңар? Десем, айтат да, байке биз толук билбейбиз. Мен китепти түшүнбөйбүз, толу мындай дейт. Анан мен ойлондук, эмнеге мындай? Көрсө, биздин Кыргызстанда именно ушундай мыкты адистикти окуткан кесиптер жок экен. Эгерде мыктысын окута турган болсо, анын өзүндө квалификация жок дагы документ бере албайт экен. Документ жок, компания ача албайт. Эгерде тиги окуткандар болсо, алар эски технология менен окутат экен дагы, документ берет, бирок алардын окуусу, билими ага жарабайт. Натыйжада сырттан окуп келген башка улуттун өкүлдөрү биздин Кыргызстанда компания ачып чоң проекттерди алышат. Ал эми биздин кыргыздын жигиттери подсолнук болуп калды. Ошондо давай биз өзүбүздүн өлкөдө, хотя бы өзүбүздүн өлкөдө ушул нерсени жоготолу дедик дагы. Биз 2 жылдан бери миңдеген балдарды мыкты мастер кылып чыгардык. Бүгүн биздин балдар уже Европада таң калтырып атат. Анткени кыргыздын балдарына жолду көргөзүп койсоң эле кармаган жеринен кан чыгарып, тепкен жерин темирин үзөтөбөт экен. Ошого бизде азыр мыкты натыйжалар болот.
Эң сонун. Анан бир канча багытта иш алып барат экенсиздер. Бул кайсыл балким региондордо дагы атайын филиалдарыңыздар бар же азыркы учурда Бишкек шаарында элеби? Азыр биздин филиалдар Ош шаарында да ачылды. Жакында биз Жалал Абадтага, Баткенге ачалы деген пландарыбыз бар. Анткени ушул ылдый тараптагы, түштүк тараптагы немеде спрос аябай көп болуп атат региондордо. Буга чейин биз бул жака келгендерине чейин эми жана окуп калсын деп жатаканаларына чейин уюштуруп берип, ага өзүбүз квартира таап берип, негизи биздин милдет эмес, окуу борбор милдет эмес. Анан жардам кылып, балдар жүгүрө калып, 3-чы бала келет экен деп жатаканада чейин окуп үйрөттүк. Максатыбыз ушул элеттен келгендерге жардам болуп калсын депчи. Анан азыр биз Оштогу филиалыбызды ачтык уже. Ошто дагы бир чоң зданияны арендага алып иштешип баштадык. Ошто деле уже бир 5-чи группаны старт бердик. Бизде ар бир группада 14 эле бала окуйт. 15 бала келип, 17 бала келип, менин тайкам аким эле, менин тайкам губернатор эле десе дагы болбой атабыз. Эмнеге анткени бизде качество мыкты болуш үчүн адамдын саны баягы стандарттан ашпашы керек. Биз ушул акчага кызыкпай, эми көбүрөөк болсо көбүрөөк акча түшөт да бизге, естественно. Анан акчага кызыкпай, жанагы количествону, адамдын санын так кармап аткандыгыбыз үчүн сапат мыкты чыгып атат. Анан ушул окуу жайыңыздарга окуш үчүн канча убакыт талап кылынат? Бизде эң аз курс бул 1,5 ай, эң узак курс бул 3 ай. Биздин башкы девиз, биздин башкы не деп коет, баягы ураан кармаган сөзүбүз бул кыска убакыттын ичинде мыкты кесиптин адиси кылып чыгарыш керек болот. Анткени эмнеге мындай кылып атабыз? Бүгүн билим алуу бул аябай эле оор болуп калды. Мындай поток информация бүт жактан келет, бирок эч ким окугусу келбейт. Азыр универге баргандар деле кыйратпай эле да, эмнеге десе жөн эле жүрүшөт мындайчы. Ата энесинин кара кашка уюнун жеп эле, семиз кошкордун баарын түгөтүп эле, в конце и так деле Россияга кетем да деп эле жүрүшөт. Ошого биз түшүндүк, баягы башында келгенде кызыгуу бар мезгилде окутуп, мыкты чыгарып калбасаң, кийин окубайт экен. Ошого биз программаны ушундай түздүк, лишнийин баарын алдык дагы керектүүсүн гана койдук. Бизде практика болгондугу үчүн, кстати, бизде сабак 85% практикада жүрөт. Теорияны түшүндүрүп туруп эле сразу стендке кое беребиз. Теорияны түшүндүрүп эле сразу машинаны чукутабыз. Бир канча эмелерди бузуп көрүштү да, бир канча автоматтарды талкалап көрүштү, анан натыйжада окуп чыгып атышат. Мыкты болуп чыккан. Анткени бизде практика мыкты, биздин оборудование эң акыркы үлгүдө болгондугу үчүн. Даже орусча айтканда умный дом деп коет, кыргызча акылдуу үй деп коет. Биз умный домду дагы кантип настройка кылыш керек үйрөтүп атабыз. Анан ушул сиздердин окуу жайыңыздарда окуганда сертификат берилет да 3 айдык. Ооба, бизде мындай. Биздин сертификатта Кыргызстан боюнча номер 1 биз деп айтам. Неге? Анткени биз 3 тилде беребиз. Кыргыз тилде беребиз, орус тилде беребиз, анан англис тилде беребиз. Азыр биздин бир курста окуй турган болсо, Кыргызстанда же болбосо бир лицейде окуй турган болсо, ал дипломду алып алып, Европага иштеш үчүн аны дагы которуш керек. Аны которгону подтверждать эткен немени алып дагы жүрүш керек да. Андай эмес. Биздин дипломду алат дагы, орусту дагы барып бетке чыгат, Европада немисти да бетке чыгат. Анткени биздин сертификат бүт бардык жака жарайт. Сонун аябай сонун кесиптеш. Мен ушуну сурайын деп аткам да, 3 тилде берилет деп калбадыңызбы? Орус тилинде, англис тилинде, анан кыргыз тилинде. Анан эгер мен сиздерде окуп 3 ай окуп бүтсөм, жана сертификатты алып Москвага барып иштесем да болот экен да. Ооба. Анан азыркы учурда сиздерде мындай практика жүзүндө канча окуучуларыңыз сыртта эмгектенип атат? Негизи биз өзү күлүп айтып калабыз балдар менен. Украина согуш бүтсө, Украинаны мындай кыргызча орусча айтканда по-любому биз курабыз депчи. Украинаны орус жеңеби же Украина жеңеби маанилүү эмес, не важно. Аны баары бир биздин ушул Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жарандары курат. Аны ошол жака барганда кайра эле биз баягы подсобник болуп калбай, хотя бы кошуна өлкөлөрдүн адамдарын биз иштетип, алардын үстүнө могул бригадаларды, электриктерди биз даярдап берели деп атабыз. Биздин документтер ал жака жарайт. Ал жакта уже иштеп атышат. Бирок тилекке каршы алардын андай отзывдарын да биз бере албай атабыз элге. Анткени алар WhatsApp'тан, видеобуздан сүйлөшүп атабыз. Но буюрса алар бизге келсе, же биз ал жака бара турган болсок, ошондо чыгарабыз. Азыр бизде уже жок эле дегенде бир 30-40 киши иштеп атат сыртта. Жок эле дегенде. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздерде дагы аз убакыттын ичинде ушундай пайдалуу бир өзүңүзгө керектүү болгон билимди алгыңыз келсе, анда биздин экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге кайрылсаңыздар, биздин коногубуз менен өзүңүздөр кененирээк баарлашып, балким өзүнчө дагы ошол окуу жайга барып кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Ал эми сизден сурайын дегеним, өзүңүз айтып калдыңыз, бул
окуу борборунан тышкары дагы балдарды окутам деп. Бул эмне себептен келип калды? Тренер экенсиз, канча убакыттан бери ушул менен алектенесиз? Негизи мен тренерликти студенттик күндөрдөн бери баштаганмын. Студенттик күндөрдө мен журналистикада окудум, биз кесиптешпиз. Анан журналистикада жүргөн мезгилдерде биринчи курстан баштап группалаштарымды Эрнст Матов, Жанар Акаев ушул акелеримдин аркасынан кубалап биз окуп баштадык, үйрөнүп баштадык. Жанымдагылар ошо үйрөтүп баштады. Анан ошол күндөрдөн баштап эле неме башталды окшойт, меники тренерлик. Андан кийин ачка калмай күндөр башталды. Анан журналистиканы жыйыштырып бизнеске кеттим экинчи курста. Ошондон бери ушул бизнесте балдарды чогуу үйрөтүп келип атам. Мен ал мезгилде өзүмдүн тренер экенин билбептирмин. Ал мезгилде акча алчу эмеспиз, жөн эле берген могуну кылсаң үйрөтөбүз деп. Баягы ой, могу кыйын үйрөтөт деген сөзгө ыраазы болуп үйрөтүп жүргөнбүз. Анан өзүбүздүн бизнеске кеттик. Азыр бизде 16 проект бар, 16 компаниябыз бар. Анан ошол иш менен эле алып урушуп жүргөнбүз негизи. Анан карасак бир күнү интернетте Итбай Чотбайдын баары тренер болуп кетти. Бизнестин бысын түшүнбөгөндөр чыгып алып бизнес үйрөтүп баштады. Мейли жаштар. Аны карасак аксакалдар деле чыгып баштады. Апалар чыгып баштады. Бизнестин бысын түшүнбөйт, эчте экенин билбейт өздөрү. Бир кыйраткан эл билген бизнеси жок. Доходту аслында ушул тренингден эле көрөт да. Аны ошолорду көргөндөн кийин мен аябай капа болдум. Эмнеге? Анткени үйрөтүш үчүн сен билишиң керек да. Сен көргөзө алышың керек ошону барып турупчу. Анан азыр биздин Кыргызстанда баардыгы бизнеске жүгүрүп аткандыгы жаштар. Бул биздин келечекте экономиканы көтөрүшүн сонун шарт түзөт. Бирок алар үйрөнүш үчүн бирөөгө барып атат да. А барган кишиси там 30 000 сом, 50 000 сом, 100 000 сом төлөсө окуйм деп. Анан тиги жактан эчтеке үйрөнбөсө, тиги балдар ата-энесинен баягы диплом ал деген жагынан эптеп чыгып да, жанагы акчасын таап келгенде тигинин башына дагы балта менен чапкан деп атат, белине балта уруп атпайбы. Анан натыйжада могул бала, окусам деле эчтеке болбой турбай деп, кайра дагы айлыкка кирип кетет дагы. Эми муну айлыктан баягы сенектик деп коебуз. Ошол сенектиктен кайра чыкканга чейин дагы 30-40 жыл кетип калат. Бул деген ошол баланын ошол кыргызстандык бир жарандан келечегине балта чабылды деген сөз. Анан кой. Эртең биз кыяматта ушул кишилер үчүн жооп беребиз. Сен ушуну билет элең, окутуп койбойсуңбу деп баары бизден сурайт. Ушул милдетти куткаралы деп эле тренер болуп чыктык. Негизи чын айтканда мага тренер болгон жакпайт. Мындай на самом деле мага окуткан, мындай элди чогултуп алып умный болгон мага жакпайт. Болгону муктаждык болду, бирөө чындап окутуш керек болду, анан окутуп баштадык. Азыр биз көп деле пачкаладарды албайбыз. Болгону 15 баланы алабыз дагы, максимум 14 баланы алабыз дагы. Ошо менен эле сабак өтөбүз болду. Натыйжаларыбыз биздики 95% мыкты чыгып атат. Азыр бизде мындай адамдар өчүрүп турат окуйм дегендер, ата-энелери келип бизге баласын тапшырып кетет. Мына балам сеники. Сеники, сөөгө биздики деп тапшырып берет. Азыр мына өсүп келген шакиртим дагы менен ата-энеси тапшырып берген. Бизде ушундай шакирттер азыр алхамдулилlah көп. Ошол максатта тренер болуп кеттик. Айла жок тренер болуп калдык. Негизи жашоодо эки адам болот дейт го, үйрөтүүчү анан үйрөнгөндү билген адам. Үйрөтүүчү бул үйрөтөт. Үйрөнгөндү билген адам бул үйрөнөт. Ошо үйрөтүүчүдөн да өтөт. Өзүңүздөн өткөн шакирттериңиз чыгып атабы мына 1 жыл аралыгында? Негизи мындай болду да. Мен ушул 2 класстан бери, ушул 2 класстагы курактан бери бизнестемин да. Жашоо мага судьба деп коет го орустар. Жашоо тагдыр мага бир аз оорураак тагдыр белек кылды Аллах Таала. Ошондуктан мен ошол 2 класстан бери бизнестемин. Балким ошон үчүн болгондонбу, азырынча менен чыга элек. Бирок кээ бир сфераларда акыл үйрөткөн балдар уже чыкты. Мисалга жаңы технологияларда мен бир баланы үйрөтүп келип багытын бергенмин. Анан финансылар каржыла баштаганбыз, каржылапчы. Азыр ошол сферада ошондон сурайм. Мисалга юридика тармагында окуучуларыбыз бар. Азыр юридический компаниялар ачып башташты. Алардан юридикалык жактан сурайм. Бирок мындай общий пока аша элек, мен ойлойм бир максимум 1-2 жылда ашып коюш керек. Анткени мен 20 жылда чогулткан опытымды 1-2 жылда берип коюш кыйын экен. Анткени баары бир жерде кемчиликтик болуп калат. Мен ойлойм ушул темпте кете турган болсок 1-2 жылда окуучулар менен тоготпой калса керек. Шакирттериңиз өтөт өзүңүздөн. Аябай сонун. Инсон бизде урматтуу кесиптеш, кыскача жарнамалык тунугу бар экен, андан соң эфирибизди алгыламакчыбыз. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бизде бүгүн электро адис окуу борборунун негиздөөчүсү жана тренер мырзабыз келип, өзүнүн эң кызыктуу маегин берип отурган кезде маегибизди улантсак, айтсаңыз деги эле тренер экенсиз, электро окуу бул бир канча борбордун негиздөөчүсү экенсиз, мындайча айтканда. Анан
өзүңүздүн деле иш тажрыйбаңызда негизи баардык эле сизге келген окуучулар бизнесмен болуп кете алабы? Негизи ушунча да көп жерге барганда ушул суроону беришет. Бизде акчаны берип койсо эле адам болуп кетеби дейт да. Ушуну 100% гарантия бересиңби дейт. Өзү гарантия сураган киши жана гарантия берген киши өзү акмак. Анткени бул жашоодо Кудайдан башка эч ким гарантия бере албайт. Эч учурга, эч абалга гарантия бере албайт. Бирок мен силерге бир история айтып берейин. Мен баардык адам аракет кылса болот деп мындай уверен айта алам. Ал үчүн бир история айтып берейин. Мындан мен бир жакшы таанышым бар. Ал экөөбүз постоянно сырдашып турабыз да. И ошол таанышым мындан бир канча жыл мурда аябай жашоосу оор болот дагы өзүнүн өгөй атасынын туугандарынын колуна чоңоюп калат. Анан өгөй атасынын туугандары ал адам ошол баланы мектепке окутпай өзүнүн малчы кылып мындай бүгүнкү эме менен айтканда чабан кылып алат дагы. И кимисине чабан керек болсо, кимисине кул керек болсо ошол апарып өзүнүн мал салыгын каратып, кышында тачка түртөт, жазында мал карайт. Ошентип жүрүп 8-класска өзүнүн куракташтары 8-класска келгенге чейин мектепке окубайт. Анан 8-класста мунун ата-энелеринин атасынын туугандары келип, эмнеге сен биздин балдарды таштап атасың, баланын келечегин таркалайсың деп, өзүнүн айылына кетип, мектеп менен сүйлөшүп, эптеп 9-дун көйлөгүн берип койгула деп, анан жанагы баланы 8-класска киргизип койду. 8-класска киргенден кийин ал могу атам касагандай болот, бытам касагандай болот деп классташтарынан сурап окуйт. Анан эптеп 9-дун көйлөгүн алып, право алып алайын деп лицейге СПТУга тапшырат. Ал СПТУга тапшыргандан кийин ал жакта кашайып орусча сабак өтөт экен, а бул орусча билбейт. Анан орусчада эң көп кездешкен сөз бул запятая болот экен. Ал запятайнын үтүр экенин билбей, ар бир жолу запятая деген сен запятая деп жазып жүрө берет. Анан анын лекциясын достору көрүп, жанагынын кличкасы запятой болуп бүтөт ал. Анан ал дипломду алып журналистикага тапшырат. Барып универге тапшырат да, универден 2-курс ассистент алып кетет. Но ошол эчтекени түшүнбөгөн кечеги запятой бүгүн жок дегенде бир 20-30 депутат таанышы бар. Көптөгөн министрлердин эшигин тээп кирип көп иштерин бүтүрүп жүрөт. Кызыл диплому бар агалар, кызыл диплому бар кээ бир жерлерден мамлекеттик ишканалардын кишилери келип, сотрудниктери келип, анан кеңеш сурашат. Могу бизнести кылсам мындай болот, могуну кылсам болбойт деп, канткенде жакшы болот депчи. Ошол жигит менин туугандар. Мен бүгүн жүздөгөн, миңдеген балдарды бизнесмен кылып чыгардым. Кыргызстанда жок эле дегенде бир 200 баланы уже миллион таба турган бир деңгээлге жеткиздим. Кечеги запятой ушул ишти кылып аткан болсо, значит ар биринин колунан келет, болгону белди бекем бууш керек дагы, Кудайдан сурап алдыгаздай газды басыш керек. Болуп токтош керек. Эгерде аракетти кылып аткан болсоң, Кудай берет. Мен дайыма айтам да, буга чейин бир жолу дарата албаган, өмүрүндө бир жолу усул кылбаган, Кудайды тааныбаган Америкадагы бир кафыр деле миллиардер болуп атат. Ага караганда сен Кудайды тааныш болуп атпайсыңбы депчи. Мен дайыма ушунду айтам мен окуучуларыма. Демек ар бир адам алга умтулуп аткан болсо андан натыйжа чыгат. Болгону бир мыкты устат кармаш керек, анткени устаты жоктун устаты шайтан, ал бат эле адашып кетиши мүмкүн. Эми сонун убакыт учкан уктайт, бизге бөлүнгөн убакыт бат эле соңуна чыгып калды. Сиз менен чындыгында дагы көптөгөн сабат алсак болот десек болот эле. Бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Сизге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон каалоо тилектериңиз, куттуктоолоруңуз болсун. Чоң рахмат. Мен кыргыз элине негизи акыл айта албайм. Кыргыздан улуу чыган инсандар чыккан, жана дагы деле чыган инсандар бар. Менин болгон ушул кеңешим жаштарга кеңеш айта алам. Бүт бардык жаштарга бир эле нерсе айтам. Эч качан сенде болбойт деген укпаңыздар. Бүт бардыгыңыздар белди бекем кылып, алдыны көздөй газды басыш керек. Анткени ким жашоодо эмнени кааласа, ошол нерсени сөзсүз түрдө алат. Ким ошол мен жашоомдо могу нерсе болбойт десе, ал жашоодо ал болбойт. Эгерде мен жашоомдо могу болот десе, анын жашоосунда ал болот. Демек бул жашоодо жөн эле темселеп өтүп кетишти каалап алсаң, главный максатты кой. Эгерде максатта коюшту билбесең, анда просто максатты кантип коюш керек деп ошону үйрөн дагы, андан кийин максат кой. Бизде көпчүлүк молодежь ушинтип коркуп эле депрессияда да, мен окубай калгамда, мен 7-класска чейин жакшы окуп келип, андан кийин окубай калгамда деп эле кыжалат боло берет. Мен ушу молодежьга айтам, сен 11-классты 0 менен бүтсөң дагы, ондан кийинки жашооңдон көп кетип, бай болсоң болот. Анткени бүгүн дүйнө жүзүндөгү бардык миллиардерлер, байлар, алар университеттен, лицейден, коллежден, мектептен сен окуй албайсың деп кубаланып кеткенден кийин алар байып кетишкен. Демек, сенин бүгүнкү окуп аткандагы натыйжаң эчтекени көргөзбөйт. Буга чейинки сенин ким экениң такыр маанилүү эмес.
маанилүүсү сен мындан кийин ким болосуң. Сенин мындан кийин ким болоруң сенин азыркы чечимиңден жана мындан кийинки кылып аткан иштериңдин натыйжасынан көз каранды. Ошон үчүн буга чейинки историяңды унут дагы, алдыга карай газды бас. Чоң рахмат байке, келип бергениңизге, алтындай убактыңызды бөлүп.